Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, ниет тууралуу келе турган болсок, ниет бул динибизде өтө негиздүү, улуу ибадат. Ниеттин үстүнө башка амалдар куралат. Эгерде ниет туура эмес боло турган болсо, бул ниеттин үстүнө куралган амалдардын баары кулап түшөт. Күйүп жок болот, кыйроого учурайт. Ошондуктан биз ниетке маани беришибиз керек. Кандай эле тамыры жок дарак кургаган сыяктуу эле, ал мөмө бербеген сыяктуу эле, ниет туура эмес болгон амалдар булар дагы куурайт. Ал амалдардан эч кандай пайда чыкпайт. Ал амалды аткарган менен бирок аны аткарбаган эле сыяктуу болуп калат. Амалга өзү кыйналып, мээнет күчүн кетирет, бирок ага эч кандай бир сооп, сыйлык ала албай калат. Мына ошондуктан биз ниетке эң жогорку деңгээлде маани беришибиз керек. Жана динибиз бул ниетти эң жогорку даражага алып чыккан. Ниет бул жасалган амалдарды жалгыз Аллах Таала үчүн кылыштык. Чын жүрөктөн Аллах Тааланын жүзүн каалап гана аткарыштык. Мына ушул туура ниет болуп эсептелинет. Ал эми жасаган амалды дүйнөнүн бир кызыкчылыктары аралашып кете турган болсо, ниетиңиз башка нерсеге бурулуп кете турган болсо, бир мансапка жетиштик, же адамдардан бир мактоо алыштык, же алардан бир алкыш угуш үчүн, же алардын бир жаманынан коркуш үчүн, же болбосо бирөөдөн коркуп бир бийликке жетиштик, же бирөөнү ыраазы кылыштык, башка бир ниеттер аралашып кете турган болсо, аткарылган амал чын ниеттен Аллах үчүн болбой кала турган болсо, анда бул амалдар Аллах Таалага көтөрүлүп барбайт. Эми бул ниеттин дагы динибизде башка фазилеттери аябай көп. Алардын кээ бирлерин айта кете турган болсок, бул ниетти тууралаштык инсандын жасаган күнөөлөрүнө кафарат болот. Эгерде сиз ибадат кыла турган болсоңуз, ошол ибадатыңызды чын жүрөктөн аткара турган болсоңуз, Аллах Таала үчүн деп, мына ошол ибадатыңызга сооп аласыз. Жана ошонун биргеликте эле сиздин жасаган күнөөлөрүңүзгө кафарат болуп келет. Жада калса, адаттагы эле иштерди аткара турган болсоңуз, тамак жей турган болсоңуз, же бирөөгө жардам бере турган болсоңуз, же болбосо өзүңүздүн кандай бир муктаждыктарыңызды өтөй турган болсоңуз, мына ошол нерседе жакшы ниет коюп турган болсоңуз, мына ошол тамакты жеп Аллах Таалага ибадат кыламын деп, же болбосо талаада иштеп аткан болсоңуз, мына ошол эгинимди өстүрүп, сатып, үй бүлөмдү таза, адал тамак менен багам деп ниет кое турган болсоңуз, же болбосо мал чарбаны иштеп аткан болсоңуз, мал багып аткан кезиңизде ушул малды багып, бир зекетин берип, кедейлерге жардам беремин, үй бүлөмдү адал менен багамын, балдарымды окутамын деп, мына ушундай жакшы ниеттер кое турган болсоңуз, Аллах Таала сиздин мына ушул өзүңүздүн муктаждыгыңызды аткарган жумушуңузга дагы Аллах Таала сооп берип, сиздин күнөөлөрүңүзгө кафарат кылып жиберет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха фарада сияма Рамазан." Аллах Таала Рамазан айы келген кезде орозо кармаштыкты парыз кылды дейт. "Ва сананту киямаху." Ал эми мен ошол Рамазан айында таравих намаз окуштукту мен сүннөт кылдым дейт. Эми ким ошол орозону кармай турган болсо, түндөсү тахажжуд, таравих намаздарын окуй турган болсо, окуган кезде ихтисабан, Аллах Тааладан соо үмүт кылып, чын ниеттен Аллах Тааладан ушул жасаган ибадатыма сооп бергениң, эртең кыямат күнүндө мени бейишке киргизиниң деп, чын ихлас менен, чын ниет менен Аллах Таала үчүн гана тура турган болсо, Аллах Таала үчүн гана намаз окуй турган болсо, Аллах Таала үчүн гана орозо кармай турган болсо, хаража минен зунуб каями валадату уммуху дейт. Андан күнөөлөрүн баары чыгып кетет, ал энесинен жаңы төрөлгөндөй күнөөлөрдөн таптоз болуп калат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз кандай гана ибадат болбосун, мына ушул нерсеге чын ихлас менен Аллах Тааладан соо үмүт кылып туруп аткара турган болсок, анда биздин жасаган күнөөлөрүбүзгө кафарат болуп кетет экен. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннал муслима ида анфаqa ala ahlihi nafaqatan." Эгерде мусулман пенде өз үй бүлөсүн бага турган болсо дейт, адалдан бага турган болсо, баяхтасибуха, ошол багып аткан нерсесине Аллах Тааладан соо үмүт кыла турган болсо, ниети Аллах Таала үчүн боло турган болсо, канат лаху садакатун.
мына ошол кылган нафакасы ал үчүн садака болуп жазыла берет дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз амал жасап аткан кезибизде эң биринчи ниеттерибизге маани беришибиз керек. Мына ушул ниетке жараша эле биз сооп алабыз. Жана Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат, момундарды мактап, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا дейт. Алар муктаждарга, кедейлерге, жетимдерге, колуна түшкөн туткундарга тамак беришет дейт. Өздөрү жакшы көргөн тамактан да аларга беришет. Ошол тамакты берип аткан кезде төмөндөгү сөздү айтышат. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Албетте бул силер тамактанып жаткан биздин садакаларыбыз жалгыз Аллах Тааланын жүзүн гана каалап калабыз. Биз силерден бир жаза дагы, силерден бир рахмат дагы күтпөйбүз. Жасаган ишибиздин баарына сообун Аллах Тааланын өзүнөн гана үмүт кылабыз деп мына ушуну айтышат дейт. Демек, биз кандай бирөөлөргө жакшы кыла турган болсок, бирөөлөргө ихсан кыла турган болсок, бирөөлөргө жардам бере турган болсок, анда биз ошол ишибизди калыс Аллах Таала үчүн гана кыла турган болсок, чын жүрөктөн ихлас менен кыла турган болсок, Аллах Таала мына ушул жасаган ишибизге бизге сооп берип, биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, биздин даражаларыбызды көтөрөт экен. Жана ошондой эле урматтуу мусулман тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадистеринде бул ниеттин ордун баяндап төмөндөгүчө айтып берет. Кимдегин бирөөлөрдөн карыз ала турган болсо, карыз алган кезде ошол карызымды өтөймүн деп ниет кое турган болсо, Аллах Таала мына ошол кылган туура ниети себептүү анын карызын кыямат күнүндө ошол пендеге өтөп берет дейт. Эгерде бул дүйнөдө өтө албай кала турган болсо, ошол нерсеге куч кудурети жетпей кала турган болсо, карыз алып туруп, аны бере албай кала турган болсо, ошол менен тиги дүйнөгө кайтыш болуп өтүп кете турган болсо, анда Аллах Таала кыямат күнүндө бул пенденин карызын сөзсүз түрдө өтөп берет дейт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир башка хадистеринде мындай дейт: кыямат күнүндө бул адамдардын баары кандай ниетте жүргөн болсо, муну ошол ниетине жараша тирилишет. Ким кандай абалда өлгөн болсо, эртең кыямат күнүндө муну ошондой абалда тирилет. Биз ниетибизди ар дайым түздөп жүрүшүбүз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Юбасу куллу абидин ала мамат алейхи." Ким кандай абалда өлгөн болсо, кыямат күнүндө муну ошол нерсенин үстүнө тирилет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде: "Юбасу насу ала ниятихим." Адамдар ниеттерине жараша кыямат күнүндө тирилет, кыямат күнү ошо ниеттерине жараша чогулат дейт. Жана ошону эле урматтуу мусулман тууганым, биз ниеттерибизди ар дайым ибадатка байланышыбыз керек. Эгерде ниетибиз бир күнөө ишке байланып кала турган болсо, бул ибадатты кылбайм деп жүрөктөн ниет чыгарып ала турган болсок, бул динди жек көрүп, же Куранды жек көрүп, бул ибадаттарды жактырбай ушундай жүрөгүбүздө бир ниет боло турган болсо, ошол нерсеге Аллах Таала бизди күнөө ишти кылды дегенди жазып коет. Эгерде биз чын ниеттен ибадатка келбейм, чын ниеттен намаз окубайм деп, чын ниеттен ушул аракты ичип мындай иштерди кылам деп ниет кыла турган болсок, Аллах Таала мына ошол нерсени бизге берип коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде мындай баяндап берет: 4 түрдүү адам бар дейт. Биринчи адам бар, Аллах Таала ал адамга илим берген, жана байлык берген. Ал ошол байлыгы менен туура жолдорго садака берип, жетим жесирлерге жардам берип, көптөгөн соопторго ээ болот дейт. Экинчи адам бар, Аллах Таала ал адамга илим берген, бирок байлык берген эмес дейт. Бул адам ошо илими себептүү тиги илим берилген, байлык берген адамды көрүп туруп, Аллах, мага да ушундай байлык бергениңде эле, мен дагы тиги адамдай жакшы иштерди кылмакмын, паландай жерде суу чыгармакмын, паландай жерге жол салмакмын, паланча мечитке жардам бермекмин, паланча медресеге жардам бермекмин деп ушундай жакшы ниет кылат дейт. Аллах Таала мына ошол ниетине жараша ага сооп берип коет. Эми үчүнчү түрдөгү адам, Аллах Таала бул адамга байлык берген, бирок илим берген эмес дейт. Бул адам илимсиздиктен байлыгын ар кандай жаман жолдорго жумшайт. Аллах Таала жек көргөн күнөө жолдорго ошол байлыгын жумшайт дейт. Мына ошол менен ал күнөөгө батат. Төртүнчү түрдөгү адам бар, Аллах Таала бул адамга илим дагы берген эмес, байлык дагы берген эмес дейт. Бул ошол жанагы күнөө жасаган адамды көрүп туруп, Аллах, мага да байлык бергениңде мен да төмөндөгүчө иштерди кылмакмын деп ушундай ниет кылат дейт. Менин да байлыгым болгондо паланча жерде арак ичмекмин, паланча клубтарга бармакмын, паландай күнөө иштерди кылмакмын деп ушундай бир жаман иштерди
жүрөгүнөн ниет кылат, илимсиздиктен, надандыктан улам, колунда жок байлыкка ушундай иштерди кылмакмын деп жаман бир фахша бузук иштерди ниет кылат, Аллах таала мына ошол ниетине, мына ошол күнөөнү кылды дегендин күнөөсүн жазып коет дейт. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, биз ниетке дагы жогорку деңгээлде маани беришибиз керек. Ниеттерибизди ар дайым оңдошубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннамал амалу бинният." Амалдардын баары ниетке жараша болот. Кандай иш болбосун, эгерде сиз туура ниет кыла турган болсоңуз, ошол амал туура болуп кете берет. Ал эми мына ошол амалды сиз Аллах тааладан бир жакшылык үмүт кылбастан бир жакшы иш баштап атып, бул аягына чыкпайт да андай мындай деп жаман ниет кое турган болсоңуз, Аллах таала мына ошол нерсени берип коет. Ал эми жакшы ниет кое турган болсоңуз, Аллах таала мына ошол нерсени сиздин аягына чыгарат. Эгерде мен азыр жашым 50ден ашып калды, 40тан ашып калды, мен Куран жаттай албайм да деп ушинтип өзүңүз аркага чегине турган болсоңуз, Аллах таала сиздин ниетиңизге жараша ошондой нерсени берип коет. Бирок сиз аракет кыла турган болсоңуз, эми Аллах таала мага берет, мен Куран жаттайм, Куран толук бүтөмүн, илим аламын деп ушундай аракет кыла турган болсоңуз, Аллах таала сиздин ниетиңизге жараша Куранды жаттап сизге илим үйрөтүп коет. Мына ушуну менен сабакка жыйынтыктайбыз. Аллах таала баарыбыздын ниетибизди оңдогон болсун, кыямат күнүндө жасаган ар бир амалыбызга сооп берген болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.